Кымбаттуу менин абдан бактылуу айымдарым, силердин коучуңар Зузу Качиева. Анда эмесе бүгүн 7-сабак. 7-сабак эмоциялар жөнүндө сүйлөшөбүз. Эмоциялар жагымдуу да болот, жагымсыз да болот. А бирок бардык эмоция бизге керек, бизде бар эмоциялар. Тек гана биз эмоция жөнүндө билим алуу зарыл. Себеби эмне себептен чыгат бул эмоциялар? Кесипетен кайка алып барат ушундай эмоциялар. Ошондуктан биз эмоция тууралуу дагы сабак өтүү зарыл. Себеби айымдар өзгөчө эмоция жактан же пайдасын көрөбүз, же жабыр тартабыз. Ошондуктан эмоциялар жөнүндө сүйлөшкөнүн кажети бар. Кымбаттуу айымдар, негизи эмоциялар себеби биздин ар бир сезимдин аркасында муктаждык бар экен. Мисалы, биздин муктаждыктарыбыз канааттандырылса, биз укмуштуудай сонун эмоцияларды көрсөтөбүз. Мисалы, кубаныч, ыраазычылык, бакыт жана башка ошол сыяктуу жакшы эмоцияларды. А бирок эгер биз ачууланып жатсак, же коркуп жатсак, же күнөөлүү сезип жатсак, же таарынып жатсак, демек ошол эмоциянын аркасында бир муктаждыктарыбыз канааттанбай, ошондуктан биз ушул сезимдерди чагылдырып жатабыз. Негизи эмоцияларга өзгөчө көңүл буруу зарыл. Себеби эгер өзгөчө жагымсыз эмоциялар 2 саат бою сиз ой жүгүртсөңүз же ойлой берсеңиз же ошол абалда болсоңуз, 2 сааттан кийин ал сиздин абалыңыз болуп калат экен. А эгер ал сиздин абалыңыз болуп калса, ал эмоциялар денеге жайгашып, бүт денебизге бир нече убакыттан кийин биздин денебиз ооруп баштайт экен. Жөн гана састма болуп ооруп калабыз, же болбосо жөн гана бир хронический оорулар козголуп калат, жана башка ошол сыяктуу. Кээде болобу ушундай таң калып, эмнеге састма болуп калдым, эмнеге грипп болуп калдым, жашта туруп эле дейбиз да. Жок, негизи жанагы эмоцияларыбызды туура багыт берип, туура чыгарбастан, туура эмес мамиле кылып алгандыктан же туура эмес аны чагылдырып алгандыктан бир нече убакыт өткөндөн кийин дене чарчап ошол эмоциядан, анан дене болсо чарчагандан эс алууну каалайт албетте. Бирок сиз эс алууну бербегендиктен ал ооруп калат. Ооруганда гана сизди эс алат деп билип алган дене. Ошондон көпчүлүк оору сыркоонун бардыгы биздин эмоцияларыбыздан. Негизи эле жашоодо айтылат го, бардык оорулар нервтен экен депчи. Көрсө, нерв деген сөздүн мааниси ошо бардык нерсе биздин оюбуздан, оюбуз болсо сезимди чагылдырат, сезимдерибиз болсо ошо эмоциялар денебизге сиңип кетет экен. Ошонун аркасынан биз ооруйт экенбиз. Аны психологияда дагы, коучингде да психосоматика деп коет. Ошондуктан ар бир оорунун себебин тапса болот экен да. Менин YouTube каналымда эмоциялар тууралуу кененирээк түшүндүрүп айтып берген видеом бар. Ошол видеону дагы чогуу ошол сабак менен кымтып коем. Чогуу көрүп, конспекттеп, угуп, түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Бир жолу кандай эле түшүнбөй калсаңыз, анда экинчи жолу да угуңуз. Негизи видеону паузага коюп туруп, конспекттеп жазып, ошол жакта уккан оюңузду кайта видеону уксаңыз, абдан жакшы түшүнөсүз. Эгер сиз эмоция жөнүндө билимиңиз жакшы болсо, анда сиз өз эмоцияларыңызды кантип канааттандырыш керек, же кандай мамиле кылыш керек экенин билип каласыз. Ошол видеомдо мен бир нече техникада бергем. Ошондой терс эмоция, сезим болуп атканда, жагымсыз абал болуп атканда, кантип ошол абалдан чыкса боло турганын. Ошондуктан бул сабакты дагы, теги видеону дагы чогуу көрүп, анан үйрөнө бериңиз. Макулбу? Айымдар, негизи бүт техникалар биздин ички жан дүйнөбүздү толугу менен түшүнүп, бошотуп, арылып, жакшы нерсе толтуруу боюнча болду. Ошол эмоциялар дагы ошонун белгиси да. Мисалы, буга чейин мен силерге
фрирайтинг деген техниканы бергем, жана ыраазычылык деген техниканы бергем. Демек ошол техникалардын бардыгы биздин ошол туура эмоциялардын чыгышына өбөлгө түзөт экен. Ошондуктан аткарыңыздар, үй тапшырмаларды жазыңыздар, жасаңыздар. Канчалык бул маанилүү экен, сиздер бир аз убакыт өткөндөн кийин түшүнөсүздөр. Эң негизи эмоцияларды да жазсак, аябай мисалы ачууланып аткан малда жазып кагазга түшүрсөк, биз бир топ жеңилдеп калабыз. Же абдан бир таарыныч басканда жазып кагазга түшүрсөк, бир топ жеңилдеп калабыз да. Батыраак кечиргенге, батыраак таарынбаганга мүмкүнчүлүк. Ошол таарыныч боюнча да бир видеом бар YouTube каналда, аны да бияга кымтарып коем. Чогуу аны дагы көрүп, угуп, ал жөнүндө да билим алсаңыз болот. Анткени таарыныч бул дагы эмоция. Ошондуктан айымдар, сиздерге мотивация бергим келет да. Ар бир техниканы көңүлгө албай койбогула. Ар бир техниканын максаты чоң. Эгер аны биз ишке ашырсак, колдонсок, жазсак да, жазуу түрүндө көп ушундай нерселер, анын пайдасы абдан чоң. Ошондуктан айымдар, дептерибиз болсун ар дайым, калемибиз болсун ар дайым. Анан биз бардык нерсени жазуу түрүндө кылып, өзүбүзгө жардам берип, денебизге жардам берип, сезимдерибизге жардам берсек, биз бактылуу болсок, анда биздин бала чакабыз дагы, жолдошубуз дагы, тууган тушканыбыз дагы бактылуу болот. Анда эмесе, эмки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.